Баткен районунун Карабак айыл аймагынын Достук айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылды. Курулушу 10 миллион 677 миң сомго бүткөрүлгөн объект айыл тургундарынын саламаттыгы үчүн маанилүү. 70-тен ашык кожолугуна, тактап айтканда 400дөн ашык адамга бүгүнкү күндө ошол медициналык биринчи жардамдар көрсөтүлөт. Анын ичинен 80ге жакын жаш балдар бар. Бул жерде биздин фельдшерибиз биринчи медициналык жардамды ошол эле учурда пландуу эмдөөлөрдүн баардык түрүнү көрсөтө алат. Баардык жабдыктары бар, баардык медициналык шаймандары, тиешелүү биринчи медициналык жардамга керектүү шаймандардын бүт баардыгы бар. Жаңы ФАПта балдарды пландуу түрдөгү эмдөөлөрдөн өткөрүүгө, кош бойлуу аялдарга жеринен кеп кеңеш берип, көзөмөлдөөгө жана элеттиктерге биринчи жардам көрсөтүүгө бардык шарттар каралган. Жылуулук тутуму орнотулуп, ысык жана муздак суу киргизилген. Саамалыкка күбө болгон карабактыктар ачылышка курсант. Кубанып турабыз ФАПтын ачылганына. Эч ким оорубасын. Биз ушу Достук айылынын атынан президентке терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө баарыбыз элдерибиз кубанып турабыз. ФАП эле эмес, мектеп да ачылды, мына садик да ачылды. Бала чакабыз да кубанып. Элеттиктердин ыраазычылыгынын жөнү бар. Анткени бул ФАП дагы чек ара айылдарынын калыбына келтирүү иштеринин алкагында кыска мөөнөттө курулуп берилди. Андан сырткары саламаттык сакчыларына тез жардам унаасы берилген. Шарлота Ишматова, Ала Тоо 24, Баткен облусу.